Азербайжанда бешемиде Тоолуу Карабактагы жеңиштин урматына аскердик парад өттү. Ал эми Арменияда ушул күндөрү премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акциялары күчөдү. Тажикстанда үйүндө жеке медресе ачып алган адамды милиция кармап кетти. Өлкөдө жеке диний борборлорго тыюу салынган. 4 жыл мурун мамлекеттик медреселер да жабылган. 2020 мурунку жылга караганда көмүр кычкыл газынын атмосферага бөлүнүп чыгуусу 7%ке азайды. Маалыматтарга караганда мындай көрүнүшкө пандемияга байланышкан карантин, чектөөлөр, машина, учактардын азыраак катташы алып келди. Бакудагы аскердик парадка Азербайжандын жана Түркиянын президенттери Илхам Алиев менен Режеп Тайип Эрдоган көз салып турду. Эркиндик аянтына 3000ден ашык азери түрк аскерлери эки өлкөнүн желегин көтөрүп чыгышты. Парадда 150дөй аскердик техника, алардын арасында учкучсуз аппараттар, ошондой эле согуш маалында колго түшүрүлгөн аскердик машиналар көрсөтүлдү. Асманга эки өлкөнүн желеги менен кооздолгон аскердик учактар көтөрүлдү. Алиев парадда сүйлөп жатып, Тоолуу Карабактагы согушта Түркияда жасалган учкучсуз аппараттар негизги ролду ойногонун белгиледи жана Эрдоган менен бул аймакка чогуу барууга убада кылды. Армениянын армиясы талкаланып, бүлүнгөнүн мойнуна албай жатат. Эгер армян фашизми кайрадан пайда боло турган болсо, жыйынтыгы дагы эле куду ушундай болот. Азербайжан алардын белин темир муштум менен дагы сындырат. Onların belini kıracak. Режеп Тайип Эрдоган болсо Арменияда бийлик алмашса өз ара алакага катышты жөнгө салууга үмүт артты. Эгер Ереван кепке сөзгө келсе, Анкара чек араларын ачууга даяр экенин билдирди. Эгер батышчыл империалисттер силерге ишеним берип атса, анда силер эч нерсе кыла албасыңарды түшүнүшүңөр керек. Коңшулук байланыштар кастык менен эмес, достук менен багланышы керек. Эгер Армениянын эли Тоолуу Карабактагы окуялардан сабак алса, анда бул аталган аймактагы жаңы доордун башталышы болуп калат. Bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Азербайжан менен Армения Тоолуу Карабактагы 6 аптага созулган согушту 10 ноябрда Москванын ортомчулугу астында токтотууну макулдашкан. Көпчүлүк армяндар муну жеңилүү катары кабыл алышкан жанагы кол койгон премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып, каршылык акцияларга чыгып жатат. Пашинян 5 декабрдагы телекайрылуусунда Еревандын бул 3 тараптуу макулдашууга кол койгондон башка аргасы болбогонун дагы бир жолу белгилеген. Карабактагы согушту 9 ноябрдагы документке кол коюп гана токтотуу мүмкүн эле. Биз дипломатияда отурган жокпуз. Биз соңку 20-25 жылдан берки дипломатиялык жеңилүү жүктөрүнөн арылуу аракетинде уттурдук. Бизди бул согуштан улам Армениянын дипломатиялык өксүгү катары күнөөлөп жатышат. Эл аралык коомчулук Арменияны бара-бара оккупант катары кабыл ала баштаган. Бирок мунун баары соңку 2 жылда гана пайда болгон жок. Тоолуу Карабакта куралдуу кагылыш 27 сентябрда жанданган жана эки тараптан тең ондогон адамдар окууга учкан. 3 тараптуу макулдашууга ылайык аймакка орусиялык тынчтык орнотуучу күчтөр кирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. 9 декабрда Тажикстандын ички иштер министрлиги Вагдат районунун тургуну Абухалим Ашуровду камакка алган. Ал үйүндө балдар үчүн диний сабактарды уюштуруп, мыйзамсыз медресе ачып алган деп айыпталып жатат. Ички иштер министрлиги Ашуровдун диний билими жоктугун кабарлайт. Өзү болсо видеодо жергиликтүү имамдан окуганын айтат. Жок, мен жергиликтүү имамдан окугам. Тажикстандын ички иштер министрлиги таркаткан видеодо Ашуров диний сабактар үчүн акы алып жүргөнү, ошол эле кезде анын үйүндө балдардын билим алуусу үчүн эч кандай шарттар каралбаганына басым жасалат. Тажикстанда жеке медреселерге тыюу салынган, бирок жергиликтүү имамдар ата-энелердин суранычы менен балдарды динге окуткан учурлар кездешет. Өлкөдө мамлекеттик медреселер жок. Акыркы ислам мектеби мындан 4 жыл мурун жабылган. Анда бийлик жаштардын экстремисттик топторго агылышын жүйө кылып, диний билим берүүчү борборлорду чектеген. Ошол эле маалда Тажикстанда калктын 90% ислам динин тутат. Медреселерде балдарын окутууну каалагандар да четтен чыгат. Исламды окутуп диний тарбия бере турган болушса, медреселер керек. Бир гана ал жакта террористтик жана экстремисттик идеяларды жайылтып, талкуулабаш керек. Жаман нерсеге окутпаса, мамлекетке зыяны тийбесе, медреселерди ачышсын деп ойлойм. Саясаттануучу Абдумалик Кадыров жерлерде жашыруун мыйзамсыз медреселердин пайда болуп жатканын,
бийликтин дин саясатынын жыйынтыгы деп эсептейт. Кадыров мамлекет чектөөлөрдү киргизип алып, жарандардын диний билим алуусуна көзөмөлдү жоготуп койгонун белгилейт. Коомдо диний билимге суроо талап жогору болгондуктан чет өлкөлөргө агылгандар да көп. Если вспомнить 2014. Тарыхыбыздагы 2014-2015 жылдарды карасак, Сирия менен Иракка ислам халифаты үчүн согушууга аябай көп кетишкен. Эмне үчүн мындай болгон? Анткени алардын шариатка ылайык эмне туура, эмне каршы келери тууралуу түшүнүгү жок болчу. Алар халифатка үгүттөөчүлөрдүн таасиринде калышкан. Что такое хорошо с точки зрения шариата? Дин иштери боюнча комитетте болсо, мамлекеттик медреселерди ачуунун зарылдыгы жоктугун айтышат. Тажикстанда бир ислам институту бар. Бул жетиштүү деп эсептешет. Бүгүнкү күндө ислам институту диний мекемелерге жетиштүү деңгээлдеги адистерди даярдап чыгарып жатат. Бул элдин суроо талабына жооп берет. Бул жумада Америка Кошмо Штаттары Тажикстан менен Түркмөнстанды дин эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Мамлекеттик департаменттин баяндамасында Тажикстанда сакал койгондор менен хиджабчандар кысымга кабылат жана бийлик аялдар менен балдардын диний иш-чараларга катышуусун чектейт деп айтылат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык. Убодон кеткен ушул жана башка баяндар менен кеңири Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо бүгүнкү айрым башка окуялар жөнүндө кыскача. АКШнын өкмөттүк комиссиясы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип иштеп чыккан вакцинаны чукул кырдаалда колдонууну жактырды. Курамына көз карандысыз адистер да кирген комиссиянын сунушу милдеттүү болуп саналбайт. Эми АКШнын азык-түлүк жана дары-дармекке көзөмөл жүргүзүү мекемеси бүгүн эртең коронавирустан коргойт деген бул вакцинаны кеңири колдонууга уруксат берет деп күтүлүүдө. Айрым адистер вакцина 16-17 жаштагы өспүрүмдөргө кандай таасир тийгизиши ыктымал экендиги тууралуу маалымат аз деп тынчсызданышкан. Комиссия өспүрүмдөргө караганда улуу жаштагылар үчүн бул вакцина алда канча керек экенин белгиледи. Эгерде АКШнын тиешелүү мекемеси бул препаратты каттоодон өткөрсө, анда анын бир нече ондогон миллион дозасы бүткүл өлкөгө таркатыла баштайт. Кошмо Штаттарда 13 декабрдагы санактарга караганда COVID-19 бир күндө 224 миңдей кишиден аныкталды. 3 миңге жакын бейтап илдеттен көз жумду. Улуу Британия натыйжалуулугу 95% түздү деген Pfizer BioNTech вакцинасын үстүбүздөгү аптада пайдалана баштады. Марокко менен Израиль дипломатиялык алака катышын кайра жандандырууну макулдашты. Бул соңку бир жылдын ичинде АКШнын, тактап айтканда, президент Дональд Трамптын ортомчулугу менен Тель-Авив менен өз ара мамилесин жөнгө салган 4-чү араб өлкөсү болуп калды. Трамп Твиттердеги баракчасына бул окуяны кезектеги тарыхый алга жылуу, жакынкы чыгыштагы тынчтыкка карай чоң кадам катары сыпаттады. Марокконун падышасы Мухаммед IV анын өлкөсү Израиль менен расмий байланыштарды жана дипломатиялык алака катышты кечиктирилбестен жандандырарын билдирди. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху макулдашууну тарыхый келишим деп атады жана жакынкы арада эки өлкөнүн ортосунда түз аба каттамы ишке кирерин билдирди. Эки өлкөнүн өкүлчүлүктөрү 2000-жылы Палестинадагы көтөрүлүштөрдөн улам жабылган. Буга чейин Израиль Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн жана Судан менен өз ара мамилелерин жөнгө салууну макулдашкан. Палестина араб өлкөлөрүнүн Израиль менен ымала курганын чыккынчылык артынан урулган бычак катары баалап келет. Америкалык Time журналы АКШнын шайланган президенти Джо Байденди жана шайланган вице-президенти Камала Харристи жылдын адамдары деп тандады. Басылма 27-жылдан бери жылдын адамын жарыялап келатат. АКШнын болочок жетекчилеринин сүрөтү журналдын башкы бетине басылып чыкмакчы. Талапкерлер тизмесине бул ирет президент Дональд Трамп, пандемия менен күрөшүп келаткан медиктер жана расалык теңсиздикке каршы чыккан демонстранттар кирген. Трамп президенттикке шайланган 2016-жылы бул наамды алган. Журналдын башкы редактору Байден менен Харрис тилектештик бөлүнүп жарылууга караганда күчтүү экенин көргөзүп, америкалык тарыхты өзгөрткөндүгү үчүн жылдын адамы деп аталганын жазды. Басылманын редакциясы белгилегендей, бул наам сөзсүз эле тандалган адам дүйнөнү жакшы жагына өзгөрттү жана журнал анын аракеттерин колдойт дегенди билдирбейт. Бир жылдары Адольф Гитлер менен Иосиф Сталин жылдын адамы деп аталган. Былтыр Time бул наамды швециялык өспүрүм эко-активист Грета Тунбергке ыйгарган.
жума күнү Транка Жезказган темир жол компаниясынын 300 жумушчусу айлык акыларын көбөйтүүнү, иш шарттарын жакшыртууну талап кылып нааразылык акциясына чыгышты. Алар Караганды облусунун Жезказган шаарында ишкананын жетекчилиги жайгашкан имараттын жанына келишти. Айрымдары ал маалда иш орундарда болсо да жумушун убактылуу токтотуп нааразылыгын билдиришти. Сөз болгон компания Казахмыстын подрядчиги. Темир жол менен жүк ташыган компанияда 1000ден ашуун киши иштейт. Акцияга чыккандар буга чейин акимият компания жетекчилигине кайрылышканын, бирок андан майнап болбогонун айтышты. Ал эми акимият өкүлдөрү бул эмгек талашы экенин, жумушчулар менен жолугушу тынч өткөнүн билдиришти. Транко Жезказган же Казахмыс менен Азаттыктын казак редакциясынын кабарчылары байланыша алган жок. 2020 жылы былтыркы жылга караганда көмүр кычкыл газынын атмосферага бөлүнүп чыгуусу 7%ке азайды. Бул тууралуу эл аралык Global Carbon Project уюму 11 декабрда билдирди. Маалыматка караганда мындай көрүнүшкө пандемияга байланышкан карантин, чектөөлөр, машине жана учактардын азыраак катташы алып келди. АКШда зыяндуу газ мурдагыга караганда 12%ке аз бөлүнсө, Европа биримдигинин аймагында 11% болду. Бирок коронавирустун биринчи толкунун жалпысынан дароо ооздуктап экономикасын жандандырууга үлгүргөн Кытайда газ эмиссиясы 1,7%ке гана азайган. Лимпоздордун айтымында карантиндерге чейин эле абага бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газынын деңгээли төмөндөй баштаган. Экологдор пандемия аяктагандан кийин да өнүккөн өлкөлөр жашыл экономика программалары аркылуу айлана чөйрөгө зыян келтирбей иш алып бараарына, эмиссияны азайтуу аракети көрүлөрүнө үмүттөнүшөт. 2015 жылкы климат боюнча Париж протоколуна ылайык ага кол койгон мамлекеттер планетанын ысышын 1,5 градустан ашырбай кармап туруу тууралуу макулдашышкан. Мына ушул жана башка жаңылыктар azattik.org деген сайтыбызда бар. Ошондой эле биздин видеолорду YouTube, Facebook, Instagram соц тармактарынан көрсөңүздөр болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызы жана Улан Асаналиев даярдадык. Саламатта туруңуздар.